Достор, жакында эле депутат Эрулан Кокулов объезднойдо 90 деген ограниченияны алып таштап, жок дегенде 110го чейин чыгаргыла дебеди. Мен ошол сунушту колдойт элем. Анткени көлгө баратканда 90 менен айдаш мындай мүмкүн эмес да. Өтө эле бир ташбака сыяктуу эле кыбырап каласың. Негизи 120 кылса жакшы болмок деп мен ойлойм. Анткени 120дан деле ашырсаң деле ал жер жол мелтирейт. Анан азыр машиненин баары жаңы, сезбейсиң да андай скоростьти. Албетте эми ал коопсуздук үчүн туура эмес, ошондуктан 110-120 алып койсо жок дегенде мындай приемлемыйраак да. Анан 90ду коюп алып, ар бир 2-3 километрда гаи туруп, бир коррупцияга айланткандын, ошол бизнеске айланткандын кереги жок эле. Негизи эле ушул жалпы жол эрежесин карап чыкса жакшы болот эле. Анткени бул мурда жанакындай эски машинелер жүргөндө, Жигули, Москвичтер, 90дан ашсаң, мисалы үчүн чачырап кете турчу бир машинелер жүргөндө, ошол убакта жазылган да. Андан бери технология кандай өзгөрдү, машинелер кандай өзгөрдү, өзүнүн көптөгөн ушундай защитный функциялары бар, круиз контроль деген бар, көп нерсе бар. Ошолорду эске алып туруп, жол эрежесин кайра карап чыкса туура болот. Бул жол эрежеси дегенде бул жөн эле бир эреже эмес. Жөн эле бир оюнчук эмес, же болбосо ошо айдоочулар катуураак айдайын, көбүрөөк ошо адреналин алайын деген бир ой эмес да. Бул жерде адамдардын убакыты канчалык тез жетсе, канчалык тезирээк жумуштарын бүтүрсө, ошончолук көбүрөөк экономикалык эффект да. Эми көп дегенде бул жерден аша чаппаш керек, ошол жанакы 110-120 ашпаса эле ошол эле туура болот. Эми андан ашканы ал уже кооптуураак, ал болбойт. Бирок эми такыр кыбыратып койгондо болбойт да. Адамдардын экономикасын ойлош керек, амаспы.